Учурда өлкө аймагындагы кырдаалга карабастан, Жалал Абад облусундагы дыйкандар өз иштерин аткаруу менен алек. Сузак районунун аймагында малга тоют камдоо үчүн техниканын жардамында кызуу иштер жүрүп жаткан чагы. Абдывасып Мамаюсупов көп жылдан бери дыйканчылык менен күн өткөрүп келет. Сузак айыл аймагынын Сузак айылынын жашоочусу. Учурда эккен бедесинин биринчи орумун жыйноо менен убара. Жамгыр көп жаап, жаанчыл болгондуктан жылдагыга салыштырмалуу түшүмдүүлүк жогору деп кубанууда. Çöpler жақсы өсіп, жақсы немелер болды. Дыйканчылык жақсы, Кудайга шүкүр. Жамгыр жаккан үчүн мына эми оруп, 25 сомдо ордордук мына немеге. Эми Кудай берсе, кургаса престайбыз. Жақсы бар жок, жемиштер жақсы. Çöpler өстү. Жамгыр жаккан хесабынан мына көрүп атасыңар, өзү жақсы өтүп. Техниканын жардамында орулган беделер 4-5 күндө күнгө жатып кургатылган соң, экинчи техниканын жардамы менен таңгакталып чыгат. Ар бир таңгактын баасын 15 сомдон чыгарып беришет. Şu kişimen jatıp benim işlerdi başladık buna. Bir preste 15'ten çıkarabız. Günde bir 3 gektar, 4 gektarda neme kılabız pres. Bu teknika onu nemeden Kamışbaş'tan buladı. 10 yıl oldu olganımızga. Ал эми тоют камдаган дыйкандардагы техниканын артынан калбай, даярдалган тоюттарды ирээттеп жүрүшөт. Bunu organımızga 4 gün oldu. Oşu 2 gün içinde bunu antarıp kurutamız. Kurugandan keyin kama nimani alып kelip pres подборщийди. Oşu pres подборщийден pres kılıp çıkarabız. Çıkarandan artı yürem men preste sal çekerek koyup, техника мешатка алсын деп. Мындан бир топ жыл мурда бир таңгак чөптүн баасы 600 сомго чейин көтөрүлүп, жашоочуларды түйшүккө салганы маалым. Мындан улам жыл сайын эгин талааларына беде эккен дыйкандар көбөйүп барат. Район боюнча 5900 гектар жерге беде экилген, тоют маселесин камсыз кылуу максатында мал жандыктарына азыркы күндө биринчи орунду оруп жыйнап бүттү десек болот. Быйылгы жылда 100 центнерден пландаштырып жатабыз. Айыл чарба техникаларыны азыркы күндө 95% даяр деп эсептелет азыр. Ушул тапта малга тоют даярдоо дээрлик аяктоонун алдында турат. Ал эми бир таңгак беденин баасын 100 сомдон 120 сомго чейин сатыкка чыгарышканын айтышууда. Нара Жапарова, Маматкадыр Маматалиев, Сузак району.